Агротех Эксподан биздин тракторубузду байкап, азыр биздин кардары салып атат. Бул аты жөнүңүз ким, каяктан келдиңиз? Кемин районунан келдим, Жаңылыштайын айылдан. Атым Данияр Улусанжар болот. Ошол биздин эме выставкада биз тракторубузду байкап калдыңыз. Эмнеси менен жактырдыңыз, эмнеси жакты? Ошол жактан дагы башка компаниялардын техникасы турду. Ошонун арасында неге именно биздикин тандадыңыз? Эми буну тандаган себеби Бошовский система Common Rail биринчиден. Мындайча айтканда CDI мотор да. Турбинасы бар, анан крутящий момент аябай көп эме трактор экен да, крутящий моменти көп экен. Ошон үчүн ошол именно зумлён тракторун тандадык. Бул тракторду кандай условия менен жана кайсы банктан алдыңыз? Бул тракторду Айыл банктан алып атабыз. Негизи өкмөтүбүзгө чоң рахмат. 6% менен 7 жылга бөлүп алып атабыз гослизинг боюнча. Мисалы үчүн ушул тракторду наличкага алсак, фермерлерге негизи эле өтө эле оор. Ошон үчүн өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Через гослизинг бизге ушинтип доступный кылып, эл көп алып атат негизи. Эмне үчүн именно 130 атты тандадыңыз? 130 ат эми баягы универсальный болуп атат бизге. Айдоо жагына, дискование жагына, өзүнүн да массасы да оор. Баягы артына дискатор илгенге, анан чоң соколорду илгенге, эми чоң болгондо ошол дискаторлор илгенге да. Ошол навескасы да жагып атат мага. Навескасы аябай күчтүү. Анан баягы евро навеска деп коет, ошо именно под шарик илип, бирден кийин илип чечкенге оңой болуп атат бизге. Салондо шумоизоляциясы бар экен, ошонусу жакты. Мисалы үчүн бөлөк тракторлорго салыштырмалуу аларда шумоизоляциясы негизи эле эми аз да. Мисалы үчүн могу пластмасстын астын чечсең, уже темири көрүнүп. Сен көп тракторлорду көрдүм. Именно ошо шумоизоляция жактан, биякта шумоизоляциясы бар экен заводтончу. Анан кабинасы жакты, именно обзору. Кондиционер азыр уже не роскошь. Именно ошо обзор, панели жакты, полный электронный, оцифрованный. Воздухоочистительный системасы жакты, именно трехэтапный болуп калат. Бак вместительный чоң. Мисалы үчүн бизде талаада жүргөндө кайра келип дозаправка кылып эме кылгандан Кудай буйрса 300 литр бизге бир сменага жетет го деп ойлоп атабыз. Ошол лизинг негизи наличкага алганга мындай аябай оор болуп калат мындай трактор. Ошон үчүн через гослизинг, ошон үчүн Айыл банктарга рахмат, өкмөтүбүзгө рахмат. Анан мисалы үчүн 7 жылда 6% инфляция болуп атат азырчы. Анан ошо инфляция аркылуу бул переплата деле көп деле болбойт окшойт. Анан ар бир дыйкан деле күзүндө урожайын чогултат. Анан ошондо алып бөлүп төлөгөнгө аябай ыңгайлуу болуп атат да.